намаз окуп атсаңыз, бирөө чөгүп баратса, кудукка түшүп баратса, намазыңызды бузуп тигини сактап, жанын сактап калыш фарз да. Барбай койсоңуз күнөөкөр болосуз. Ошондой эле отко түшөйүн деп калды, мисалы, казанга жакындап баратат жаш бала. Сиз намаз окуп атасыз. Намаздын аягына чейин бүтүп алып анан барып кармайын деп отурсаңыз болбойт ал. Ага чейин отко малынып калат ал. Автоматически намазды бузуп барып кармайсыз. Бул эмес, кичинекей эле эгерде намаз окуп атсаңыз, жылан, чаян көрүп калсаңызчы, ошо намаздарды сүйлөбөй барып өлтүрүп кайра намазды уланта бересиз. Кайра намазды уланта бересиз сөйдө. А бирок бул жерде намаз бузулат, а бирок кийин намазды окуп аласыз. А пожарный да ошондой да, капысына. Кээ бир учурда таксырлар 1 минута көп нерсени чечип коет. 1 минутада канча адам жаны чыгып кетиши мүмкүн. Пожарный учурларында. Ошон үчүн сразу токтоп туруп, урган бойдон кетиш керек бар. Дуа кылганда эми дуа кылыңыз, я Алла, оттун азабынан сакта, яны кырсыктан сакта деп Аллага жалбырап, ла хаула ва ла куввата илля биллахны айтып барыңыз. Өзүңүз да этияттаңыз да.